Assalamualaikum. Siz промышленность бойынша Руслан Ильич, егемендік күніне арналған выставка ең негізгісі выставка 5 бөлімден тұрады. Жеңіл өнер жай, анан кейін тамақ ашханасын сайра өнері, агро өнер жай. Ушул ең бірінші тармақтардың бұл жеңіл өнер жай. Біздің қыздар Перштевик деген компания қазір Гүнелік аренаға шығып, Қытайдағы көргөзмөдө аябай популярды болуп, қазір күндө заказдарға жөө болушту. Дизайнер непосредственно Назгуляйин. Бұйырса ең негізгі қазір экспорт біздің продукциялардың береді. Бұл дағы Виватекс, бұл тоқмақтағы Муромко комбольный сезонның сапыртанын негізі ең бірінші өндіру бұл джип, жаңағы Муромко 90% джип негіз пряжа деп, пряжадан кейін бұл экспортқа шығатырған. Бұл эта продукция полностью Америкада. Бұл ешкі демеде жасатылады. Майрамыз менен. Терінің қайрашнеті жаңа қазір тері сыйырғанда жаңы эмелерді алып келдік, пычақтарын. Қазір ошол долборлорду малый проекттердің алқағында бүт жаңағы мясокомбинаттарға береді. Анткени қазір жүндін терінің басы жоқ болғандықтан терінің жөнілі кескіле шығалтықта ички даже эмелескен сырье жетпейді. Ошон үчүн қазір Bizim bekçilerde armiyada çikiti bir şey yok. Азыр жаңы проект баштаган жатабыз. Буйруса сиңип кеткен задача боюнча азыр повседневный кроссовкаларды жаңы баштап атабыз. Эми кечки күздө баштап төлөбүз, экспортко чыгып кроссовкалар. Bunlar importiруются все. Надо жить итальянское оборудование. Рабочий мир здесь живет. С Бангладеша kaçıp düşsek yakaladık. Bölüm bölümde. 4-5 metre yani çeşit vermesek Күнтөр канчаны алып атат силерден? Күнтөр азыр жаңы контракт түзүп, жаңы заявка берди. Азыр уже 2000-3000ден заявка берип баштады. Анан жыл сайын Күнтөрдүн Алар чет өлкөдөн алып келип жүрүшкөн экен, анан мен бияка жибердим эле. Бұл да біздің тапшырмасымен жаңағы жүнді қазір толы менен. Спальный мешок жасап атасыңар? Жоқ, спальный мешоктор алар башка аласыңар. Бұл азы Марияна номер 1 азы жүн атрафта болчу. Азы Кытайга уже жөнөтүп баштады. Экспорт жасадык. Рахмат. Бизнестен Assalomu alaykum. Bayram birге болсун, рахмат. атамекендик электрониканы чыгаруу. Өзүнөн чоң атасыңар? Цвет моего сукла черный белый. Полностью Шенженден, Еменен, тайванский компания, материнский платформа. Кыргызстанда биринчи жолу лифттер кыргызча сүйлөдү. Şu жақсы болду аябай. Эшик ачылып жатат. Жакшы көрдүк силердин каердеги жанагы немелерге бердиңиздер. Biz Nağıyla bir başladık. İlk Лифтке берип атабыз, ипотекалык үйлөргө коюп атат, больницаларда коюп атат. Бул саркындуу сууларды курулуулар, Кореян технологиясы менен, биякта мисалы макет бар, ошол 98% очистки Кореядан келген эң алдыңкы технологияларды алып келдик. Азыркы күндө биз 20 жакын кадрларды жыгардык, инженерлер даярдык, бир суу 98% таза суу. Лифтке кетирсек, арыга кетирсек, балыктар жарашпайт. Балыкка жарайт экен. Дагы бир биздин продукция бул нефтевый. Бул негизи канализацияга деген нефттерди тазалап туруп,
анан отходторду кетириш керек. Бүгүнкү күндө ошонун дагы кичине көзөмөлгө алынса, нефтеводийлер ар бир автомойкада, ар бир автомойкаларда колдоп коюлуш керек. Дрондорду чыгаруу үстүндө турабыз. Бүгүнкү күндө 3 багытта иштеп атабыз. Бул деген разгрузка дрон. Мына деген эң пайдалуу бул 10 саат учак. Бүт данылар камерасы жок 10 бар, 10 бар. Камерасы да болот. 30 зум бар. Тепловизор 8 караңгыда иште солот. Болгон данныйларды бул компьютерге берип турат. Эң жакшысы бул вертикальный подъем, вертикальный спуск. Анан бул реактивный турбина. Бул деген 500 километрден ашык жүрөт. Испытанияларды биз уже военныйлар алды. 3-4 жыл испытания кылдык. Жакын арада матрица уже буюрса даяр болуп калат. Onu штук чыгарып, onu ушул сентябрь, октябрда даяр болуп Биздин эң негизги сары таш азыр толугу менен экспортко сырьёну чыгарганга запрет койдук, только готовый продукт. Арепа кичине таармайды, жакынан ачкыла производство. Готовый продукт. Сырье бербейбиз. Кайерде сырье болсо ошону жакын ачсында жасап Ошону айтат. Дөңгөлөктөрүн кече басып келишти. Уже басып прошкалар. Bizde çok atanlar, he? Бизден Заранее. Он практически монополист. Промышленный детонатор собрался. аябай катырасына үчөсү көбөйдү. Чуть-чуть проблемаларыбыз бар. Россияга экспорт болгондо двойной ушул автомат. Первый кичинекей цех полностью автоматизирован. Силерден алып атабы? Армес, бирок Ала башташты. 80% eksport olsa da Gruziya, Azerbaycan, Kazakistan, Rusya, Türkmenistan. көтөрүш анан кийин алат. Качество мындай качество. Тигиндей завод, бүт автоматизированный завод, иши жок, бүт барын бир цех ошондо. Бир цехин калтыртып салдык, аякта ручной. Новопокровкада. Жанагы цементный завод ошонун бер жагында да. Бир күнү барганда сизге Азыр күндө бул колбалардын баары тек Россияда токтоду. Азыр келишим боюнча колбалардын баарын бизден алдырганда. Мен айтып атам орустарга, колба баарын эле жазап берели силерге. Эмне аласыңар? Колбаны бизден ташып барып, анын ичинде эмне аласыңар? Жазап деп ошо сүйлөшүп жүргүзүп атабыз да. Анан качан киргизесиң? Айтпайсыңбы? Ya burada stepkatarный zavodumuz жүрөт, işte. Keçkanı kolunu жүргүздүк. Азыр бүгүнкү күндө Венгриядан оборудование алып келип, рибон автомат койдук, колба чыгарып атабыз. Экспорт Белоруссияга, Россияга, Мордовияга кылып атабыз. азыркы күндө биздин ошо строй материал өндүрүшү 29% менен өсөт. Органик продукт. Органик. Az bizde bu şu bala, can keldi деген Kalaskap keldi bola. Ulan деген жигит keldi кандай болду? Can азыркы жаңы ошол биз азыр бүгүнкү күндө переработкага ушу бир эле даныны эмес азыр ушундай кылып консервация кылып Европада дайындалып атабыз да. Кудай буюрса жылыштар
жакшы. Урожайыңыз қанша болды? Урожайымыз эми жыйналып баштайт. Кудай буйрса жакшы бүтүп атабыз. Биринчи урожай алып калсаңыз. Биринчи урожай алабыз. Келді деген шук келди. Бул эми именно ошо Европанын талабы менен болуп атат. Мынан талашса, мунун 2 тонна алып атса, азыр 500-600 килограмм алып калыш. Баасын биз көтөрдүк. Посредниктер жок, 150-140ка чейин чыгып кетти. Бирок урожай Берекелүү болсун чын. ушулар кеткен да. Чак хорошо. Biz bayağı sizin tapşırmanız boyunca Aksu'da, Aksagata'da kartoşka zavod. Assalamu alaikum, hoş geldiniz. Бұл шуға клубника. Кайрат чечип атат. Картошка союнча азыр эмени чыгарганда картошка. Biz keçeki migrant bugün kişker 10 жылдан ашык Орусия жергесинде иштеп 2017-жылы өлкөбүзгө кайтып келдик. Эмне менен иштесек деп ойлонуп отуруп Култунайды кылып 3 жыл өз эксперименттен өткөзүп 2021-жылдан баштап элдерибизге ички тышкы миграцияны Култунай тигүү менен токтотсок болот деген лозунг менен чыгып, азыркы ошол кезде 5 гектар Култунай болгон интенсивдүү жол менен өстүргөн Култунай азыркы кезде 1000 гектарга жетти. Бул Кыргызстандын бардык областтарында кече жарлыкта айтканыңыздарды sizin жарлыгыңызда жатканда тамчылатма системасына багыттаганбыз. Кайра иштетүүгө, экспортко багытта иштеп атабыз. Жакында эле Бактергеш агродиалог деген форум өткөзүп, бул тармактагы бизден жакшы маалымат алып, андан кийин талаа күнүн кылдык. Талаа күнүндө азыркы кезде бул кайра иштетүүчү 1000 тонналык узатыш кампасын урутабыз. Бул Кыргызстанда жок десек болот. Бир эле компанияда бар азырынча. Буну буюрса ар бир областта жайылтууну максатын кылтабыз. Финансылык жактан да Бактергеш менен сүйлөшүп азыр 13 августта сүйлөшкөнбүз. Иш-чара жүрүп, стройкасы башталды. Мамлекеттин 100 ишкананын бирөөсүбүз. Премьер министр кабинети төрагасы Акылбек Сөмбековичтин айткан баягы 100 ишкананын бирөөсү буюрса декабрдын 15-inde ачылышын кылайлы деп атабыз. Ачылышка буюрса сизди күтөбүз. Негизгиси биздин максат мамлекет мага эмне кылды эмес, мен мамлекетке эмне кылдым деген девиз менен иштеп, ошо менен Сөздөн ишке өтүп. Сындаган оңой. Жасаш кыйын, результат кылыш кыйын да. Азыр ошол эми кыйынчылыктар болду, ар бир иште болот экен, бирок сиздердин мамлекет менен жеке ишкер эл шаркы иштесе ийгиликтин жаратышын кечеки мигрант болуп көрсөтүп атабыз. Рахматчан. Майдан Заместитель. Баягы спальный мешок. Биз погранслужбага бердик, бүт областка таратканбыз военныйларга. Позитивный отзывдар келди. Жүндүн баягы Испаниянын химиясын алып келип жууп көрдүк, жыты кетти барды. Бул жерде биз азыр көрсөтүп турабыз, баягы жыты жуулбагандын ол жуулбаган, а бул уже мына жуулган. Азыркы карап көрбөйсүз, бул азыр мериностун жүнү да экөө по структуре даже бирдей болуп калды. Таралып өткөндөн кийин. Экспорт көп чыгышыңар керек да. Экспорт кошуна өлкөлөргө, алыс Россияга, Испания жок, жанагы пограничниктерге, военный частьтарга сатканга экспортко чыгарышыңар керек. Баягы siz бердиңиз го акча. Ушуларга бердик да. Азыр уже 84 уже заявка келди. 84 адамдар. Азыр Бактергеш Сандунович бул эме болду, азыр демонстрационный цех даярдап атабыз. Оборудование уже келди сиз берген акчага. Азыр 25-сентябрда индустриянын жанагы зданиясында демонстрационный цех болот. 6 продукт боюнча сүт, тоок, жүн, сафлор масласы боюнча оборудование коебуз, элдер келип өзү көрсө болот да на месте. Акимдер, айыл өкмөттөр, чоң фермерлердин баарын өткөзүп турабыз. Ким мага жакпы десе, жазап берип турабыз. Ал баягы цех иштеп турат, баягы катышып көрсөңүздөр. Ошопко материалдан булар, суу өтпөйт. Ушу 3 килограммга чейин болду веси. Ишенесизби? Жүн таппай атабыз. Жүн өрттүп атат. Жүн. Мына көрдүңөрбү? Жасаса болот бекен мына. Талап кылды менен мынакей чогулткула, ушундай кылып жасагыла деп тыйылды. Мына жүн таппай атат. Канчадан алат? Жүндү нарындыктар менен өрттүп. Жуулган жүн 50 сомдон 70 сомго чейин. Жуулбаган 30дан 40. Тоолордо тыштап кетип атышпайбы? Биз буну Жүндү 100 сомдон койду 40, анан Европадан Az çoğutkan işini punktu создавать этесиз. Ишылып жүн менен терини өрттөбүш керек да биздин дыйкандар. Силер жыйнап алышыңар керек. Жүндү силер жыйнап алышыңар керек. Терини болсо аз дагы тапшырма бердим. Жаңы кож завод ачабыз да андан кийин обувной фабрикасыбыз бирге. Ошону финансировать этебиз. Siz alып калган пункт. Ишилгер болсун. Рахмат. Мына бул айтып бербейсиңер, инвитро лаборатория. Сельхоз академияга бергенбиз. Азыр на генетическом уровне булар тапшырмалган малина, клубника. Айтып бергиле. Бул малина,
инвитродан өскен бұл кичинекейден баштап андай бұл адаптация бұл картофель жатабыз. Ең күчү картофель же малинаны алып ошондон гендерин алып чыгып турган. Клеткадан башталат да. Миллион размножает. Моулар ат башыдан чыгып аткандар. Шүйдө да чогултабыз. Желмаян деп коюш. Төнün gülü de jelmeyen. Анан демеде субарда болсо жел токтоп коет экен. Жел ток шамал деп, шамал деген сөз экен. Жел жайгын керек сөз. Бул каерден чыгып атат? Сиз Бишкектен чыгат. Азыр нарында да чогултат. Нарында азыр 60 миң автомобиль чыгарам деп Кытай жүрөт. Азыр муну чыгарды, азыр эми легковой машиналар чыгарам. Жакшы экен да. Мына Борек. Демек айылга аябай хозяйство. Мына айылга Бореки азыр катуу кеткен азыр. Айылга ушунча. Мына айылга Бореки кеткен тат. Шуну менен аркы жакшы. Алда бизден чыгып атат, Мына бизде чогултуп коркуyor. Burada çıkar. булар Бизден чыга баштады. Мына биздин завод Тулпар. Московский район. Азыр 60-ын миңден алып атат райондун финуправлениянын баары. 14 миңден. Мындайлар күчөйүн спортсмендерге бербейт. Постепенно буга да өтөбүз, буларды да чыгара баштадык. Я думаю, Кыргызга бул аябай жагат. 80-90 миң кетти. Электромобильдер чыгарса. Мына Борек сөзү аябай жакшы. Assalomu alaykum. Bayramınız bilen. Айтқан сөзүнө турду. Ova, başladık. Kaç verdiniz mi? Lenin zavod. Lenin zavod. Баары талкаланып үстүндө турбады эле, баары талкаланып турган. Ошо цехталган. Yemi başladık. Yemi başladık. Linyanı koyduk ama оборудование buna 10 gün içinde geri aytar yolda. Ova. Анан мэриядан 100. ийгилик. Rahmat. İşinizge iyilik sizge. Rahmat. Тяжелый техникада чыгара баштайбыз. газ менен чыгарып Каяктын уровню болсо да бизге Машин видео менен чыгам. А бул намекте. Teri boyunca ben уже жер издеп атам. Анан жерди издеп, анан ал жерде канализацияны уже проект кылып атам. Анан баягы сиз туура айткан экенсиз. Анан уже до конца долбоорлорду болот. О, ошондой болуш керек. Изделияга чейин Биз сырье даярдап алып сакташыбыз керек да. Аны обувной фабрика куруп, анан кийин жана сумка, аркылетки, кожаный изделия. негизи 60% кожа обувка кетет. Бирок жыл сайын оказывается обувьтагы кожанын уже кетип атат. Негизи. Эң негизги проблема бул номер 1 бул Китай модасы. Мен баягы обувь менен кичине иштегенмин, кичине понятием бар да. Биз өзүбүздүн ички эмелерди авиациясында кылабыз. Дайындалат. Все болду. Мейлі анда болды.